Жарандык абалдын актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин кароосуна коюлуп, бир катар талаш-тартыштардан кийин жактырылды. Жарандык абалдын актылары жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр негизинен качкындар статусуна ээ болгон адамдар никеге турганда, же көз жумганда, же балалуу болсо кандайдыр каттоого алууда келип чыккан тоскоолдуктарды жойууга багытталган. Ошол себептен мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын жаранын чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адам менен никелешүүнү мамлекеттик каттоо, чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адам никеге туруу укугун тастыктаган документтин негизинде жүргүзүүлөрү каралган. Бул боюнча сураштырып тактаган депутаттар айрым бир жагдайлардын ачык эместиктерин айтып, элден мурда этникалык кыргыздарга болгон жеңилдиктерди карасаңар деген маселени кабыргасынан коюшту. Сиздер эмнеге мынчалык бул мыйзамды өткөзгөнгө ушунчалык кызыктар болуп атасыздар? Мен түшүнөт элем, эгерде теги кыргыз болуп, Кытайдан келген, же болбосо башка мамлекеттен келгендерге биздин гражданствону алганга оңойлоштуруп берсеңер жакшы болот эле. На обязательную регистрацию актов гражданского состояния и получения соответствующих документов деген норма бар. Бул ошол 2006 жылы эле киргизилген. Ошого эле лайык биз деген ошол качкындар статусун алган эле адамдарга, үй бүлөлөргө, алардын балдарына эле ошол тактоочу жагын эле киргизип атабыз. Качкындар маселесине келгенде этият болуш керек. Алар убактылуу гана келген адамдар деген депутаттар дагы болушту. Анан убактылуу келген кишиге биз мүмкүнчүлүк беребизби? Мен ойлоп атам, шашып кетип баратасыңар. Мына 5 жылдан ашык биякта жашап атышат. Алар үйлөнөт, балалуу чакалуу болуп атат. Арасында кээ бирлер өтүп кеткендер да болуп атат. Алардын баарын тең юридикалык укуктуу жол менен биз деген каттоосун жүргүзүшүбүз керек. Качкындардын кандай максат, кандай шарттар менен келгендигинде күмөндүү суроолор көп экендиги, аларды жарандык каттоого алуу багытында да түшүнүксүз жагдайлар чыгып жатканы талкуунун жүрүшүндө айтылды. Боорукер болбой эле койсоңор дегеним да. Этнический кыргыздарга боорукер бололу. Же болбосо мамлекетибизге мен дагы бир жолу айтайын. Миллиондоп инвестиция кылгандардыга ошоларга берели, ушундай статустарды. Анан качып келген, өзүм мамлекетинен согушуп келген дегендерди жазып алып келип, өзүңөрчү эле бул жерде эме болбой эле койгулачы. Кегиле мана айтып атпаймынбы ушу? Мен айткан кишилерди коргоп алайлы. Анан бир 10 жылдан кийин анан өнүгүп өсүп кеткен, анан биз өзүбүз ачылып, бүт ушу беженецтерди кабыл алып, Европага окшоп 200 жыл түптөлүп келаткан Европа беженецтерге кандай боорукерликти кылса, биз да ошол боорукерликти баштайлы.